Омурткаңыз түз болсо, ден соолуктуу болосуз. Кол менен эле катуу уруп Бүт органыбыз алаканга салып койгондой да. бул тамыр кармап дагы мындай сезип коймо жайыңыз барбы жагы? Көбүнчө бир тарабыбызга сумкасын алып турабы? Компьютерде отурганда бир жакка отурабыз, ошол учурда сколиоз пайда болушу мүмкүнбү ушунун айнанда? Мына жаш жигиттер, кыздар өздөрүн караш керек. 3 түрдө кыйшайат омуртка. Детский церебральный паралич дейт, ушу менен жабыркаган балдар көп экен да. Ошол жанагы омуртканы уруп атышпайбы? Балка менен, колу менен уруп. Кытай мамлекетине барып, бир нече жыл ошол жакта эмгектенип келдим. 200ге жакын окуучулар даярдалды. Уколоочу, кесибибизди сейрек кездешчү. Ошол жакта деле мындай иштеп кала алган жоксуз. Мен эми издеп жүрсөм, ошону мен тапкандай болдум да. Мекенге болгон сагыныч дагы. Бул кадимкидей эле оор болгон болуш керек. Юсуп Мамайдан 2 жолу бат алганым да. Массаж тез айыгуунун жана сулуулуктун жолу деп бекер айтылбаса керек. Достор, баардыгыңарга салам. Бул Соло ТВ каналы. Бүгүн биз атайын Улукман ден соолук борборуна келген чагыбыз. Бүгүнкү маек силерге абдан пайдасын тийгизет деген ойдобуз. Андыктан биз менен болуңуз. Кеттик анда. Дал ушул Улукман ден соолук борборунда азыркы тапта эмгектенип жаткан Эркин агабыз менен бүгүн маек кылабыз. Саламатсызбы? Саламат, кеп куш келиңиздер. Кандайсыз? Рахмат агай. Рамазан айында дал ушундай жакшы маек курал деп буйруса келип калдык. Бүгүнкү маегибиз көрүп жаткан ар бир көрөрман үчүн пайдасын алып келген берүүлөрдөн болот деп ишеничтебиз. Кудай буйруса. Келиңиз анда алгач бул жакта эмнелер бар? Сиз кайсыл жактан билим алгансыз? Сиз менен жакындан таанышалы? Мен Муратов Эркин, ушул Улукман ден соолук борборунун, окутуу борборунун негиздечисимин. Бүгүнкү күндө биз заманга ылайыктуу окуучуларды окутуп атабыз. Окуп бүткөндөн кийин булар сертификат алып, билим алып чыгышат. Мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, мен Дине тарбия академиясын 85-жылы бүткөм. Ошондой эле 83-жылы 6 айлык массаж курсун ЛФКны бүткөм да. Анан 85-жылы окудуңуз, андан кийин иштеп баштадыңыз. Бирок ал учурда бүгүнкү күндөй укалоочуларга кайрылгандардын саны аз болуш керек, э? Ал убакта уколоочу кесибибизди сейрек кездешчү. Анан ошо сейрек кездешчү, анан негедир мен ушу чын дилимен ушул кесипти аркылап калдым да. Дал ошол алган билимиңизди дагы да болсо өрчөтүү үчүн, дагы да болсо өнүктүрүү үчүн кайсыл жактарга барып билим алдыңыз? Анан кээ бирөө мага окшоп түшүнбөгөндөр болушу мүмкүн. 6 ай эле массажды окуп кантип массажист болуп кетти депчи. 6 айлык массаж курсун бүткөндөн кийин институттун алдындагычы. Мен андан кийин ушу кесип менен көп жыл иштедим. 6-чы ооруканада иштедим. Медбрат болуп. Андан кийин докторлор önünde иштеп жүрүп, мен бир нече жолу повышение квалификация деп койчу. Курортология. Ошондон 3 жолу өтүп келдим. Андан кийин изденүү жолунда болдум, иштедим. Ошо менен ушу тармакта иштеп жатам. Бул билимимди да өркүндөтөйүн деп Кытай мамлекетине барып, бир нече жыл ошол жакта эмгектенип келдим. Алгач баргандагы күнүңүз кандай? Кытай мамлекети мындай контрастный мамлекет экен. Мен эми издеп жүрсөм, ошону мен тапкандай болдум да. Бирок эмгектендим аяктанчы. Үйрөндүм, окудум. Ошентип 10 жылга жакын мөөнөт өтүп кетти. Ал жакта мен угушум боюнча билимге көбүрөөк басым жасайт. Башкача өзгөчө бир методикалар менен. Кытайда негизги массаждын мекеси деп те койсо болот экен. Мекени деп те койсо болот экен. Ал жакта негизги эмени бул тарыхый жол менен дарылайт экен да. Ал жактан азыр Кытайдан үйрөнүп келген методумду ушул жерде мен практиковать этип. Мен ойлойм да, мисалы үчүн азыр Кыргызстанда экономикасы ошончалык түшүп кетти, экономикасы слабый деши эле. Ушундай билимдүү адамдар чет өлкөнү көздөй кетип жатышат. Эмне үчүн сиз ошо 10 жыл аякта эмгектенип жүрүп,
ушунчалык тажрыйбаны топтоп алгандан кийин ошол жакта деле мындай иштеп кала алган жоксуз. Айлыгы аз же болбосо экономикасы начар деген Кыргызстанга кайра келип алдыңыз. Мен алган билимимди өзүмдүн кийинки эмеге бергим келди да, билимимди жаштарга үйрөтүп шакир даярдагым келди. Мына бүгүнкү күндө Кудай буйруса даярдап жатам. Мен кол алдыман бир 200ге жакын окуучулар даярдалды. Канча убакыттын ичинде? Бул кийинки мезгил 4 жылдын ичинде. Мен бул Улукман борборун ачканга чейин Чокмору атындагы лицейде дагы 3 жыл эмгектендим. Бүгүнкү күндө менден бүткөн студенттердин алды Европа мамлекеттеринде, Германияда иштейт, Дубайда иштеп атат, Катарда иштеп атат. Көп окуучуларым сыртта иштеп атат, келип кетип турушат. Ошол Кытай мамлекетинде билим алып жаткан учурда көбүнчө сизди кыйнаган эмнелер болду? Анан дагы мекенге болгон сагыныч дагы бул кадимкидей эле оору болгон болуш керек. Тууган жердин топурагы алтын деп, мекенге келгим келет. Билим да керек экен, ошо билимди чыдап, үйрөнүп, мына бүгүнкү күндө өзүрүн көрүп жатабыз. Эмнеден кыйналдыңыз барганда? Андай эле кыйынчылык болгон жок. Мен өзүм эңсеп барганда илим алайын деп. Бүгүнкү заман жетиштүүдө. Мен ушу Кытайда эң бир эсте калган күнүм ушу улуу манасчы Жусуп Мамайдан 2 жолу бат алганымда. Ушул чоң мен үчүн жүрөгүмдө бир жакшы эме да, жылуулук. Анан азыркы учурда 200дөн ашык шакиртти таптадыңыз. Анан келгенден кийин, массаж борборун ачкандан кийин эмнени байкай алдыңыз? Элде көбүнчө кайсыл оору көбүрөөк экен, ушул калоо боюнча? Бизде бир мындай эмени байкадым. Азыр деген детский церебральный паралич дейт. Ушу менен жабыркаган балдар көп экен да. Ата-энесине дагы кыйынчылык болот экен. Азыр мен келечекте бир мындай план кылып атам. Ушул энелерди бир жеңилдик түрүндө окутсам депчи. Окутуп сертификат берип, анан кийин баарын эле мүмкүнчүлүгү жок да. Детский церебральный паралич менен ооруган балдардын апаларычы үйрөтүп койсок, ошо жеңилдик болобу деп ойлойм да. Эмне дегенде мен практикаман бул өткөн. Буга чейин бир 45ке жакын бир энелерди окутканбыз. Баары ийгиликтүү болду, баары ыраазы. Бекер окуткансыз? Бул деген френдин алдында окутканбыз. Чокмор атында эмеде, лицейдечи. Ошол оорунун келип чыгышы эмне деп ойлойсуз агай? Экология болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө адамдардын алып аткан стресстери болушу мүмкүн. Эми ар кандай оорунун себептеричи. Биздин ушу ооруну жеңилдетүү, туура багыт берүү. Алдын алуу үчүн эмне кылыш керек? Алдын алуу үчүн ой таза болуш керек. Дайыма мына жаш жигиттер, кыздар өздөрүн караш керек. Анан кийин бүгүнкү күндө мында омуртка менен көп балдар келет деп, скалиоз, кифозторч жардам берип атабыз. Ошондой эле бул жердин базасында жакында дарылоо физкультурасын ачабыз. Специалисттер уже даяр. Кудай буйруса, ошого набор болуп атат азырчы. Жакшы. Анан азыркы учурда айтып калдыңыз, омуртка оорулары көп экен деп. Бул деген жана кичинекей кезинде эле балага оор көтөртүп, же болбосо балага көп убакыт ажыратпастан ата-эненин бардыгы иш, акча деп жүрө бергенден айынан бош керек деп ойлоп атам дагы. Эми бул бири көз караш, экинчи көз караш бул эмеден да. Генетикалык эмеден болот экен. Анан бүгүнкү күндүн заманбап ушундай болуп калыптыр. Балдардын көбү жанагы эмеге кирип кетти да. Интернетке, телефонго ошодо өзүнүн бир эмесин берет. Азыркы учурда көпчүлүк шакирттерди таптап, анан да көбүрөөк кишилерди кабыл алыпсыз. Жогоруда бир апабызды көрдүк, андан сырткары чыгармачыл адамдар да келип сизден сабак алып жаткан учур экен. Эң көп байкаганыңыз эмнесинен ооруп келгендер? Основной азыркы учурда сизге кайрылгандардын көпчүлүгү кандай оору? Сколиоздон башка? Сколиоздон башка негизги көп оорулар бул ички оорулар да. Ички ашказан, көбүнчө ашказандан келишет. Эми кишечниктен келишет да. Кишечниктен мына бүгүнкү күндө дагы бир группа топтоп атабыз, висцеральный массажды окутуп үйрөткөнгөчү. Ошондой эле дарылап да жатам да. Азыр баары эле ийгиликтүү деп ойлойм. Жакшы. Эштен кирип келгенде эле агай менин колум кармап мындай
менде эмне болуп жатканын сезип билип койдуңуз да, бул тамыр кармап дагы мындай сезип коймоо жайыңыз барбы же кандай? Бул эми колдо негизинен көп эмелер жайгашкан да, органдарчы. Алаканды карай турган болсо, бүт органыбыз алаканга салып койгондой да. Ошондон кармап адамдын кандай состоянияда экенин, эмне оору менен жабыркап атканын билсек болот. Ага, кантип ушу тамыры менен эле ошол эмне менен ооруп атканын билип койсо, анда жанагындай рентген дегендердин кереги жок болуп калат го, Эми бул эми кагаз эме экен да, бир сезим менен жазалат да. Алакандан, анан адам баскан турганынан, бет түзүлүшүнөн, ошондой эле көп нерседен байкасак болот. Кайрылып, дарыланып, үйрөнүп, биз жанагыда жогоруда айтпадымбы, бул Улукман окутуу борбору деп ачтык. Бул өзүбүздүн лицензиябыз бар. Ошондой эле биз сертификат бергенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Сиздин сертификат менен башка жакка барып, каалаган жерге барып иштей алат. Биздин сертификат менен ошол көп жерге барып иштесе болот да. Курс массаж өзүнүн негизи 10 000 сом тегерегинде болуп атат. Биз классиканы үйрөтөбүз. Эң биринчи классика, ошонун ичинде бир нече массаждын түрлөрү кирет. Бүгүнкү күндө 10 000 сом эмебиз, окутканыбыз. Агай, азыр борбор калабыздан байкап жатсаңыз керек, массаж борборлору дагы күн санап өсүүдө. Алардан өзгөчөлүгүңүз эмне деп айта аласыз? Алган билимим анан кийин сөөк түзүлүштөрүн баарын окуп үйрөндүм да. Ошого карап эметем да. Бүгүнкү күндө карасаңыз, көп массажисттер бар, мындай эмеси туура келбейт да. Өзүнүн баягы билими бир азыраак жетпегендей туюлат. Башка массажисттерге барып, зыян тартып калып, же алар туура эмес жасап коюп, жабыркап, анан кайра сизге келип кайрылгандар барбы? Андайлар болот. Массажисттерге мен деле кээде барып калган учурларым болот, бирок алардын көпчүлүгү ушу омурткадан ооруп барсаң, же эме болсоң, мындай кол менен эле катуу уруп эметкендер болот экен го. Ал эми ударно динамический деп коет, аны деген негизи адис врач кылыш керек да. Анан кээ бир көрүп атабыз, бир аз үйрөнүп эле ошону кылып атканы менимче туура эмес. Курстар карап эле. Омуртка деген бул биз адамдын эмеси да, булчу кандай десем. Омурткаңыз түз болсо, ден соолуктуу болосуз. Омурткада 34 эме бар, омурткаларчы. Ошонун баарын туура билип, ар бир омуртканын өзүнүн эмеси болот да, аткарган өзүнүн кызматы, функциясы болот, кызматы болот. Демек, омурткаңдан кичине эле кетсе, ден соолугуң деле кетет. Эми ушу кээ бир эмелер өзүнүн эмесин туура эмес сакташат да. Көбүнчө мага спортсмен балдар келет. Туура эмес спорттук травма алгандарчы. Көбүнүкү эми баягы омурткандай да кетет, анан триггерный точка деп коет да. Триггер деген булчуң чоюлуп, кайра жыйрылбай алат же тескерисинче болот да, ошо тура берет. Ошо жеринде караш керек да. Биз андайларды дарылайбыз. Триггерный точка менен иштейбиз. Кытай ыкмаларын, триггерный точка, Кытай ыкмалары, хиропрактиктерибиз бар. Массаждын негизги көптөгөн түрлөрүн бектен колдонуп. Кандай түрлөрү бар агай? Массаждын Кытай ыкмалары менен жасайбыз. Тибет ыкмаларын кошуп, анан кийин мануальный терапияны сочетать этем да, жеңилирээк. Мягкий мануальный терапия деп коюп, анан активный пассивный движение, анан дем алуу ыкмалары менен кошуп жасалат массаж. Биринчи эме келди, пациент келди, мен азыр көрүп атам омурткаларын. Көкүрөк омурткасынын 6-7 эмесинде бир аз эмеси бар экен. Булчуңдары түйүлүп калыптыр да. Анан кийин деген точка эменики болот, өттүкү болот. Ошондой эле жүрөгү кызылган жигитке мына ошондо эметсек эме болот да. Анан даласын көрөлү. Панковонун себеби бул эмеде өпкөнүн эмелерин ачат. Функцияларын. Ошондой эле бул жигитте бир аз эме бар экен, көкүрөк өпкө тарабындачы, мазеле.
Биз банканы койгондон кийин бир 20 мүнөттүн ичинде 20 мүнөттөн кийин алып коебуз. Бул банканын аткарган кызматы өпкөдө эменин баарын бошотуп берет, сууктун баарын сороп алат. Ошондой эле бир адамдар жеңилдикти пайда кылат. Бул жигитте азыр мындай бир аз суук өтүп калган экен. Ошону азыр банка сороп атат да мындай. Таман боюнча айта турган болсок, мында Кытай ыкмалары ушундай болот экен. Таманда бүт органдар жайгашканда, адам тамандачы. Мисалы үчүн, мына эмеге чейин биринчи проекция деп коет, бул деген мынакей гипофиз баш сүйөктөрдүн эмеси. Экинчи мына эмеге чейин көкүрөк эмеси, бөлүмчөсү. Ички органдар андан кийин эме бул жак эме болуп эсептелет. Табарсык эмелери. Мына адамга биз дегенибиз койгондо, мисалы үчүн, мына гипофиз шейин отдел, мынакей, бул көкүрөккө чейин эметет. Андан кийин мына бел, андан куймулчак, анан эмеге чейин кетет. Куймулчак эмесине чейин. Мына биз эгер адамга дегенибиз кое турган болсок, биринчи деген мынакей, эгерде моюн омурткаларында проблема болсо, адамдын ушу жерине сессе болот. Ошондой эле көкүрөк омуртка тутумдарын, бел тутумдарын и куймулчак тутумдарын сезсек болот. Мисалы үчүн, мына жерде гипофиз баш сүйөктөр жайгашкан, көкүрөк эмелери жайгашкан, анан ички органдар, анан табарсык эмелери. Негизи адамдын бутунда 27 муун сүйөктөрү бар. Анан кийин массаж жасап эметсек, адам жеңилдеп, өзүн сергек сезет. Дайыма. Ошон үчүн таман, мен дайыма ойлойм, таманга ар дайым массаж жасап, сергек эме кармап туруш керек, таза. Ошондой эле болот экен. Биз азыр ич массажын жазып атабыз, висцеральный массаж. Висцеральный массаждан азыр бул жигиттин канчалык эме экенин биз аныктайлы. Мына деген өт, мына өтүң болот. Мына жерде эме жайгашкан, боор, анан кийин боордун алдында эме өт жайгашкан. Өт мына жерде. Азыр биз мына поперечный аортаны басканда бул ишеде эме бар экен да, эмоциональный чарчоо, анан кыжалатчылык бар экен. Ошондой эле ичи дагы ката берет экен. Мына 12 эл ичиги. Бүгүн биз келген Улукман ден соолук борборунда бир гана массаж жасабастан сколиоз жана башка ооруларга дагы дава табуучу дарыгерлер дагы эмгектенет. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр байкагандай эле дал ушул Соло ТВ YouTube каналына буга чейин сколиоз оорусу менен көбүрөөк жабыркагандарды көп тартканбыз. Алардын ичинде жакшы болгондор дагы болгон. Негизи эле сколиоздун келип чыгышы, аны кантип дарылаш керек, биринчи кандай жардам көрсөтүш керек, аны бүгүн бизге Аскат мырза айтып берет. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Иштериңиздер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Биздин атыбыз Аскат Молдобеков. Өзү лечебный массаж боюнча заниматься этебиз. Жогоруда айтып калдык. Соло ТВ YouTube каналында көбүнчө сколиоз менен жабыркагандарды көп тартабыз. Анан суроолор дагы абдан көп. Биринчи эле сколиоз бул эмне? Кененирээк маалымат берсеңиз. Сколиоз деген бул биздин омурткабыздын кыйшаюусу. Сколиоз анан лордоз, кифоз деген 3 түрдө кыйшаят омуртка. Ошонун сколиозу бул С-образный болуп кыскарат да, кыйшаят да. Мындай келип туруп, мындай болуп туруп, кайра мындай болуп кыйшаят. Же болбосо бул жактан келип туруп, мындай болуп кыйшаят да. Негизи эле баягы омуртканын кыйшаюусун сколиоз деп айтабыз. Биринчи белгилери кандай болот?
Эмнеден пайда болот? Биринчи белгилери өзү эки түрдөн пайда болот. Биринчиси баягы төрөлгөндө, төрөттөн баягы алып чыгып чыкканда ошондо баягы травма кетет. Омуртка кыйшык кармалып калып, ошонун себебинен баягы эти ошондой өсүп, ошонун себебинен кыйшайып калат да. Экинчиси болсо баягы балакатка жетип, эти мышцасы катып бараткан учурда баягы туура эмес кыймыл аракеттин себебинен катат да. Анан ошол баягы кыймыл аракет кылып жүргөн учурда туура эмес кыймылдап, туура эмес отуруп туруп жүргөн себебинен омуртка ошого мындай көнө баштайт да. Көнүп ошол ошондой өсө баштайт да. Анан мышцалар да ошого жараша өсүп, ошонун себебинен кыйшайып калат. Анан сколиоздун степендери болот. Биринчи степень, экинчи степень, үчүнчү степень деп степендерге бөлүнөт. Баягы биринчи степень деген баягы азыраак кыйшаят. Экинчи степень деген андан көбүрөөк ошентип анан омуртка кыйшайып кете берет да. Бул деген сколиоз негизи жашка да карайбы? Мисалы үчүн 24-25 жаштан кийин дене мүчө катып калат дейт. Ошол учурда сколиоз болбойбу же андан кийин деле боло бериши мүмкүн? Андан кийин деле боло бериши мүмкүн. Баягы адам дайыма кыймыл аракетсиз же бир кыймылда дайыма жүрө турган болсо, омуртка ошону карай өсө баштайт да. Ошон үчүн баягы кыймыл аракетте болуп жүрүү зарыл да. Мен көбүнчө укканым, айрыкча кыздар көбүнчө бир тарабызга сумкасын алып турабы, компьютерде отурганда бир жакка отурабыз, ошол учурда сколиоз пайда болушу мүмкүнбү ушунун айынан дагы? Пайда болушу мүмкүн албетте. Бирок баягы сумкаңыз аябай эле оор болгон болсо, жеңил сумка боло турган болсо, анда аз кездешет да. Көбүнчөсү баягы оордуктан болот. Тең салмак жок болгондон, ошондон баягы кыйшайт да. Бул орунду дагы дарылоо үчүн бассейнге барса дагы жакшы болот деп калганбыз. Албетте, ооба. Андан сырткары укалоочуларды, бирок укалоочулардын баарына эле эмес, тажрыйбасы бар, өзүнүн ишин мыкты билгендерге барыш керек. Анткени алар туура эмес кылып коюшу мүмкүн деп да айтып калышат ошол боюнча. Эң туура азыркы учурда бизде баягы айтып коет го, костоправ дегендер көбөйүп кетти чындыгында. Кайсы жерге барбат, түздөйм, салам омуртка деп. Бул азыркы учурда актуальный болуп аткан ошол жанагы омуртканы уруп атышпайбы? Балка менен, колу менен уруп. Ошол нерседен чындыгында этият болуш керек, анткени баягы омуртканын чекелеринде нервтер бар. Ошол нервтер жабыркап кала турган болсо, баягы адамга зыян тийип калышы мүмкүн да. Эми буну баягы өзүнүн ыкмалары бар, өзүнүн билими бар, илими бар. Окуп, мышцаларды, омуртканын чекесинде мышцаларды жумшатып туруп, анан акырындан түздөсө сколиоз түзөлөт. Но бирок 3-үчүнчү степенге чейин эле. Калган андан кийинки степендерди баягы адам дайыма физкультура менен заниматься этип жүрүш керек да. Ошон үчүн баягы көбүрөөк физкультура кылыш керек. Азыр ошол сколиоз менен жабыркагандардын көпчүлүгү Турция мамлекетине жөнөтүп, ошол жактан операция кылдырып, анан темир салдырып келип атышат. Аларды биз өз көзүбүз менен көргөнбүз, ал эмес түзөлүп келгендерди дагы. Анан Кыргызстанда ошол нерсени 3-чү степенден кийинкисин дарылоого мүмкүнчүлүк жокпу? Эми бул операция деген нерсе баягы айла жоктун эле иши да. Негизи мен ушу пайдаланып айтат элем да кыргыз элине, мекендештерибизгечи. Операция деген нерсе баягы бир жол жок болуп калган учурда эле кылсак жакшы болмок да. Анткени азыркы учурда баягы сколиоз эмес, грыжалар көбөйүп кеткен себебинен ошону операция кылуу көбөйүп кетти да азырчы. Баягы хирургдар көбүнчөсү кылат. Операцияны баягы мен сунуштабайт элем да. Мен сунуштайт элем физкультура менен заниматься этиш керек. Лечебный физкультура менен. Кандай болгондо сколиоз кайсыл жакка түзөлөт, ошону баягы специалисттер менен кеңешип туруп, анан кыймыл аракет менен жеңсе болот бул орун. Анан баягы аябай эле өтүшүп кеткен сколиоз болсо, анда айла жок, операция кылса болот. Но Кыргызстанда азыркы учурда баягы оор сколиоздорду азырынча операция кыла турган жок. Жакшы жооп болду. Сколиоздон башка дагы кайсы ооруларга жардам бере аласыз? Сколиоздон башка дагы бул
остеохондроз, негизи эле омурткага тиешелүү оорулар, булар 90% оору негизи омурткадан келип чыгат да. Анткени омуртка бул адамдын тиреги. Омуртканын абалы кандай болсо, адам ошого жараша жашайт да. Азыркы учурда бизде көбөйүп аткан баш оору, бел оору, бут оору, тизе оору, жамбаш оору деп коет, седалищный нерв. Айтор бардык могу биздин омурткабызга тиешелүү оорулардын бардыгы ошолордун баардыгын лечение алабыз биз. Так, ушундай турабыз. Бул упражненияны ким болбосун жасай берсе болот да. Офисте болобу, үйүндө болобу, мындай. Алдын алууга деле жакшы. Любой жерде удобный упражнение да бул. Биринчи омуртканы ылдый ийебиз. Да. Колун ийбе, омуртканы ийип ылдый кайра көтөрөбүз. Баягы мышыктар эртең менен ылат го. Ошол сыяктуу болуп, ийип, кайра көтөрүп, ийип, кайра көтөрүп. Бул баягы дайыма бели ооруй берген адамдарга көнүгүү. Мындай түз жатып алабыз. Биринчи баягы биз жатканда туура эмес жатабыз да, могу жамбашыбыз биринчи тийип туруп, белибиз ачык болуп калып калат да. Ошон үчүн биринчи белди тийгизип туруп, анан жамбашты тийгизип жатышыбыз керек. Негизи уктаганда делечи. Анан бутту мындай кылып бүгөбүз. Бүгүп туруп, оң буттан баштап, эки кол менен кармап, төшүбүзгө чейин тартабыз. Тартып, кайра кой берип, кайра тартабыз. Ушинтип оң бутту 15 жолу, кайра сол бутту 15 жолу жасайбыз. Сизге чоң рахмат. Дагы да болсо, дагы ушул ден соолугу менен жабыркап келгендерге жардамыңыз тийип жүрө берсин. Рахмат сизге. Оорузуңуз кабыл болсун. Келиңиз, жалпы элди Рамазан айы менен куттуктайлы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздердин кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кудайым сиздерге ден соолук берсин. Биринчи байлык бул ден соолук. Ден соолукту караңыздар. Бар болуңуздар. Улукман окутуу борборуна бир гана жөнөкөй адамдар эмес, биздин ырчы чыгармачылык жекелерибиз да бар. Алардын сап башында турган Наргиз эжекебиз дагы ушул жактан азыркы учурда ушул жакка келип, ден соолуктун камын көрүп жаткан учуру. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшы. Эмне үчүн ушул жакты тандап алдыңыз деген суроону бергим келип турат. Анткени ырчылар ушунчалык талдап, жети өлчөп бир кесип анан кийин бир жакка барат эмеспи? Туура айтасыз, негизи мен буга чейин больницага барганда кичине позвоночнигимде көйгөй жаралып аткан да. Анан мага позвоночник кыйшык экен, түздөш керек деген диагноз коюшту. Анан экинчи дагы бир клиникага барганда анан жүрөк ооруйт экен деген диагноз коюлду. Анан кийин эмнегедир ошо ишенгим келген жок. Анан больницага барып, ошол көйгөйлөрдү уккум келген жок да. Анан массаж жолу менен айыктырса кандай болот деген ойдо издеп жүрдүм. Анан бул жака курбум аркылуу келип калдым. Келгенден кийин тескерисинче меники эч кандай жүрөк, эч кандай позвоночник эмес эле, өтүмдө көйгөй бар экен. Ошол маселе чыкты. Азыр ушул укалоо жолу менен айыктырып атат. Буюрса абдан результат жакшы, жыйынтык жакшы болуп атат. Андан сырткары биз айымдар биринчи мындай сырткы келбетке көңүл бурабыз, ичкибиз анан экинчи планга чыгып кетет да. Анан ошол бетке японский массаж жасатып атам атайын. Ошон үчүн жап-жаш көрүнүп аткан турбайсызбы? Эмне секрети эмне десе? Жаштыкты сакташ керек. Ошо бетке вырыш түшкөн вырыштардын алдын алайын деп келип атам. Буюрса ушул клиникадан дагы именно бет боюнча окуйм деп атам, массаж боюнча. Буюрса сиз дагы кийин башкаларга дагы бетиндеги вырышты кетирүү үчүн жардамыңыз тийген айымдардан болот экенсиз деп ишенебиз. Ошол элдерден угуп келдим. Жакшы. Эми келгеним менде ущемление седалищного нерва деп коет, ошондой болуп атам. Но пока результаты
есть. Но какие результаты? Лучше. Не сказать, что совсем прошло, но акырындап оорugаны азайып баратат. Вот. Ошон үчүн мен докторума чоң рахматымды айтам. Жардам аябай тийип атат. Но көп киши келет экен берге. Бардығын результаттары жакшы болуп атат. Биздин Улукман ден соолук борбору или окутуу борбору Токтогул көчөсүндө жайгашкан. Токтогул 212. Келип бекер консультация алып кетсе болот. Эртең менен 8ден кечки 8ге чейин иштейбиз.